Жогоруда белгилегендей, маркум Талайбек Борчубаев СССРдин спорт чебери, спортто жетишкендиги үчүн бир катар сыйлыктын ээси. Кыргызстандын желегин желбиретип, аны менен бирге жаш өспүрүмдөрдү спортко шыктап, самбо күрөшү боюнча машыктырып келген. Өзү түптөгөн Кайырма айылындагы спорт залдын ачылышына даярдык көрүп, жаш өспүрүмдөрдү машыктырып даярдап жүргөндө тилекке каршы каза болуп калып, бүгүн минтип эскерилип жатат. Мынакей 2-нчи жыл болду. Группа алып, регистрациялардан өтүп, федерациядан өтүп, спорт комитетке барып жүрүп, группа менен иштеп аткан. Анан ушундай кырсык болуп калды. Ошондой болуп бул жолдош балдары. Анан район, область карашып, ушул жерден өткөрөлүк. Ушуну өткөрүп, память кылалык деп эметкени мен ыраазы болуп отурам өзүм. Канча ар жагым күйүп турса дагы бияктан ыраазы болуп күйүп. Өткөрүлгөн спорттук иш-чарага 50дөн ашуун жаш өспүрүмдөр катышып, өздөрүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүшүп, жеңиш үчүн бардык күч аракеттерин жумшашты. Мен бүгүн 35 килограммда күрөшөм. Финалга чыктым азыр. Мен көйлө катышам, байкем алып келген самбого, анан азыр досум менен чыгам финалга. Буюрса биринчи орун алам. Я хочу стать по самбо чемпионом. Это мое достижение. Я хочу стать самбистом. Участвовать в всемирных чемпионатах по Кыргызстану, по всему миру. Мен самбода 6 жыл машкам. Келечегимде чемпион мира болуп келем. Азияны жеңип, мамлекетиме жакшы медалдарды алып келим керек. Аталган спорттук иш-чара спорттун самбо түрүн жайылтуу жана жаш өспүрүмдөр арасында достукту чыңдоо. Самбо түрүнө кызыккан жаштардын саны арбып, катышуучулар мыкты даярдыкта келишкен. Ушул Талайбек агабыздын үй бүлөсү, достору жагынан баягы инициатива көтөрүлүп, ушул агайыбыздын өзү ушул залды бүтүргөндө максаты бар эле, бир турнир өткөрөм деген. Ошол ой максатына жетпей калды. Тилекке каршы. Ошон үчүн үй бүлөсү тарабынан, достору тарабынан жакшы инициатива көтөрүлүп, биз менен согласоваться этип ушундай турнирди уюштуруп жатабыз. Алдыда буюрса чоңдор арасында Астанада 8-10 ноябрда дүйнө чемпионаты турат. Ошол дүйнө чемпионатына мына бүгүн эртең буюрса курама командабыз сборго чыгып кетишет. Даярдык жакшы буюрса. Маркумду достору, саналаштары ал бала кезинен спорттук бир катар иш-чараларга катышканын, байгелүү орундарды багындырып, спорт анын ичинде самбо менен тынбай машыгып келгенин эскеришти. Досум менен Талай менен 84-жылдан бери доспуз. Экөөбүз чогуу спорт школду бүткөнбүз. Анда бул Рошев деген мектеп болчу, азыр РОР. Анан кийин өзү ушу мастер спорт СССР толтурган самбо боюнча СССР убагында. Ошол деңгээл менен ушул айылга ушул залды аракети менен, ушу досубуздун аракети менен ушул зал салынды. Бүт ремонт болду, былтыр баардыгы бүт жакшы болуп туруп ремонт болду. Өзүнүн ушул дос баламдын максаты негизи ушул айылдын ушу жаш балдардын баарын тең ушу спортко тарткан ушундай бир ниети бар болчу да, тилекке каршы эми өтүп кетти. Анан кийин биз достору болуп туруп, ушул турнирди биз организация кылып атабыз да. Өткөрүлгөн иш-чарада Талайбек Борчубаевдин жасаган эмгеги бааланып, анын аракети, жасаган эмгегинин арты менен ушул спорт зал түптөлгөнүн, эми минтип жаш өспүрүмдөр үчүн мыкты шарт түзүлгөнү белгиленди. Эми кийинки жылы бул залда самбо боюнча эл аралык турнир уюштурулуу пландалууда. Ал эми бүгүн өткөрүлгөн спорттук мелдештин жеңүүчүлөрүнө медаль, баалуу белектер, ошондой эле бир катар сыйлыктар тапшырылды. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.